Урматтуу мекендештер, кадырлуу энелер, эже, карындаштар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Бүгүн биздин жолугушуубуз, мажлисибиз, сабагыбыз бул иман сабагы, дин сабагы, бактылуулук сабагы. Жараткан Алла Субханаху ва Таала бул ааламды жоктон бар кылуучу, бул ааламды өзү көзөмөлдөп, өзү башкарып, ушу күнгө чейин канча инсанды жаратты, өзү жаратты, канчасын алып кетти, өзү алып кеткен. Бүгүн бизге Алла Таалам жаңыдан жашоо берди. Күн сайын жашоонун чечимин Алла өзү чыгарат. Кимге берет, кимге бербейт, эч ким кийгилише албайт. Ошон күн сайын биз өзүбүз бүгүнкү күнү өзүбүзгө өзүбүз жашоо берип жашап аткандай алданып калып атабыз. Эч ким өзүнө өзү жашоо бербейт. Жашоону Алла Субханаху ва Таала өзү берет. Бүгүнкү бергенине шүгүр кылайлы, эртеңкисин Аллага тапшырайлы. Эртең кимдин тагдырында бар, кимдин тагдырында жок, бул Алла чечет. Бирок жашоону эмне үчүн берди? Амалдарды аткарыш үчүн берди. Бардык пайгамбарларды жиберген ушу амалдарды айттырыш үчүн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алып келген шарияты кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын баарына жетиштүү, кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын баарын бактылуулуктун туу чокусуна жеткире турган амалдарды алып келген. Жашоонун оңолуусу, курулуусу жараткан Алла Таала амал менен байлаган. Бактылуулукту амал менен байлаган. Нерселер, буюмдар, акчалар, мансаптар, байлык, бийлик, чырай, күч, тууган, улут, уруу, бунун бардыгы сыноо. Бирөөсүндө да бакыттын жыты жок. Бактылуулук жараткан Алла Тааланын кулчулдугунда. Ааламдын кожоюнун тааныйлы. Ааламдын кожоюнун таштап, сөлөкөт парас болбойлу, бут парас болбойлу, кабыр парас болбойлу, пир парас болбойлу. Бул ааламдын кожоюну. Алам таро анналлаха халакас самавати вал ард бил хак. Ай көрбөдүңүзбү сиз? Асманды, жерди Алла Таала акыйкаттуулук менен кандай жаратып койду? Бир ой жүргүзбөдүңүзбү ушу асманга? Канчалык бийик, канчалык кең, канчалык сулуу, кооз, түркүксүз тургузуп койдум дейт. Бигойри амадин таровнаха. Түркүксүз тургузуп көрүп турасыңар дейт. Жерди караңыз, асмандагы күндү жаркыраган, жылдыздарды, шамал, аба, Алла Субханаху ва Тааланын улуу неаматтары бул. Жердеги түрдү түмөн, ырыскыларыбыздын бардыгы байланган. Эми Алланын ырыскысын жеп, башкага рахмат айтабызбы? Алланын суусун ичип, башкага рахмат айтабызбы? Алла Тааланын, Алла Субханаху ва Тааланын абасын жутуп, башкага рахмат айтабызбы? Түн дагы өзүнөн өзү келбейт. Жарыктык дагы өзүнөн өзү келбейт. Бир буудай, бир арпа жерден өзүнөн өзү чыкпайт. Аллаху халику кулли шей. Алла ар бир нерсенин жаратуучусу. Андыктан Аллага шүгүр келтирейли. Жүрөгүбүздөн шүгүр келтирейли. Тилибизден шүгүр келтирейли. Денебиз менен шүгүр келтирейли. Жараткан Алла Таалага мактоо айтайлы. Алла Таалага кандай мактоо айтайлы? Я Алла, сен мага жоктон көз бердиң. Акыл бердиң. Кулак бердиң. Жүрөк бердиң. Өпкө, боор, бөйрөк, муун, бардык нерселерди жоктон бердиң. Мен жок элем. Буну мойнубузга алабыз. Азыр бармын, мойнубузга алабыз. Алла айтып атат. Мен силерди жоктон бар кылдым, бардан жок кылам. Демек, биз үмүт менен көп жашайлы. Бирок өлүмдү эстен чыгарбай жашайлы. Өлгөндөн кийин тирилемин деп жашайлы. Урматтуу энелер, эже, карындаштар, бул иман, бул дин, бул акыйкат.
эртеге кыямат күнү өкүнбөй тургандай болуп жашайлы. Ар бир сөзүбүз жазылат, ар бир кылган ишибиз жазылат. Эмнени эксек, ошону оробуз. Тирүү кезибизде да оробуз, өлгөндөн кийин да оробуз. Жамандыктын эгинин экпейли. Каалайсызбы, каалабайсызбы, жагабы, жакпайбы, тирүүсүзбү, өлөсүзбү, эгинин баарын оросуз сиз. Жамандыктын эгинин экпейли. Бирөөнүн жашоосун тар кылбайлы. Өзүбүз муунуп калбайлы. Андыктан Алла субханаху ва тааля сиздерге биздерге адам болуп жашасын. Адамды касиеттен чыкпасын. Кул экенин унутпасын. Муктаж экенин унутпасын. Түбөлүктүү ахиретке даярданганын унутпасын деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды бүткүл ааламга мээримдүү, ырайымдуу кылып жиберген. Эркектерге дагы, аялдарга дагы, кайненелерге дагы, келиндерге дагы, кыздарга дагы, балдарга дагы, тоолуктарга дагы, шаарлыктарга дагы, арабтарга да, араб эместерине, байына, бийине, бардыгына. Ошон үчүн сиздер биздер биринчиден Алла Таалага жашоо бергенине шүгүр кылып, күн сайын жашообузду нурлайлы. Күн сайын жашообузду амал менен кооздойлу. Күн сайын жашообузду ахиретибизди кура турганды, куруп жашайлы. Күнөөлөрдөн сактанып жашайлы. Арам нерселерди таштайлы. Кур'ан-ы Китепте Алла Таалам түшүргөнүн максаты ушул болчу. Куфурдун, күнөөлөрдүн караңгылыгынан ыймандын нуруна чыгарыш үчүн биз сага Кур'анды түшүрдүк дейт Алла Таала. Бүткүл адамзатты караңгылыктан куткаруу үчүн пайгамбарыбыз келген. Надандыктын караңгылыгы бар. Зулумдуктун караңгылыгы бар. Чыныгы караңгылык кабырдын караңгылыгы. Чыныгы караңгылык ахиреттин, дозоктун караңгылыгы. Кыямат күндүн караңгылыгы. Алла субханаху ва тааля Кур'анды нур кылып түшүрдү. Амину биллахи ва расулихи ва нуриллади анзална. Иман келтиргиле. Аллага, элчисине жана биз түшүргөн нур Кур'ан-ы Каримге. Кур'ан-ы Карим нур, жүрөктүн нуру, жүздүн нуру, кабырдын нуру, ахиреттин нуру, үйдүн нуру, мамлекеттин нуру, бардыгына нур. Бардыгына шифа. Бардыгына береке, бардыгына бакыт. Урматтуу эне эже карындаштар, ошондуктан эң алгач биз ушу канча күн өткөрдүк, Алла канча жашоо берди ушуга чейин, Алла берди, башка бирөө берген жок. Ушу күнгө чейин канча ден соолук берди, Алла берди. Ушу күнгө чейин канча ырыскы берди, Алла берди. Ушунун шүгүрчүлүгүндө канча кемчилдик кетирдик, тооба кылайлы. Истигфар кылайлы. Я Алла, канча неиматыңды берип тартуулапсың, мен я Алла ошого шүгүрсүздүк кылган экен, мени кечирип кой. Мени кечирген, мен тообамды кабыл кылган. Деп биз баарыбыз тооба кылайлы. Тообанын эшиги ачык. Тообасыз маселе чечилбейт. Дүниөнүкү дагы ахиреттики да чечилбейт. Үммөт бардыгы тооба кылсын. Аялдар аялдарды тооба кылдырсын. Эркектер эркекти тооба кылдырсын. Мен да тооба кылайын. Сиздер да тооба кылыңыздар. Тооба деген кандай? Кылган жаман ишке өкүнүү. Аткарбай койгон жакшы иштерге өкүнүү. 5 убак намаз окубай эле келипмин ушу күнгө чейин. Я Алла, балагаттан окушум керек эле 5 убак намазды, өз убактысында окушум керек эле. Канчаны мен дүнүйө деп окубай коюпмун, билбей окубай коюпмун, напсиме алданып окубай коюпмун, шайтандап кетипмин, жылаңаштанып кетипмин, уятсыздык болуп кетипмин, бирөөнү каргай берипмин. Менен Алла Таала тофик алып коюптур. Субханалла. Алланын азабынан бир азап, бул да бир азап катары эсептелинет. Жакшылыктын тофиги алынып калган. Сөзсүз эле ал азапты биз асмандан чок жайыт деп күтүп отура бербеш керек. Жер качан жарылып мени алып кетет, же качан мен кырсыктап калам, ооруп калам, качан жүрөгүм кармап калат, качан мен өлүп калам, мени дозокко алып кирбейби экен? Ал эле азап эмес. Азаптын түрлөрү бар. Бирөөсү жакшы амалдын тофиги алынып калуусу. Намаз окубаган өзүнчө бир азап.
жалған сөйлеген өзүнчө bir азап. Кыянат кылган, зулумдук кылган өзүнчө bir азап. Кур'ан окубаган өзүнчө bir азап. Алланы эстебеген, Аллага кайрылбаган, Алладан сурабаган өзүнчө азап. Hadiste келет: "Мен лам ясалилла ягдаб алейх." Ким Алладан сурабаса, Алланын ачуусу келет экен. Алланын ачуусу келет экен. Сурабаса. Ким махлуктан сураса, Алланын ачуусу келет экен. Ким махлуктан сурабаса, Алладан сураса, Алланын разычылыгы келет экен. Перзенти Сулайман тоо бербейт. Ал тоо, мындай тоонун Алла Таала далайын жараткан. Ал тоо перзенти bir авлия, bir шейх бербейт. Яхабу лима яшау дукура. Яхабу лима яшау ната. Алла берет уулдарды дагы, Алла берет кыздарды дагы. Каалаганына уул кыздарды аралаштырып берет. Кааласа эч кимге эч нерсе деле бербейт. Бирок бир бербей койгону бактысыздыктын белгиси эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебизден перзент көргөн эмес. Айша энебиз уулду да болгон жок, кызды да болгон жок. Бирок эң бактылуу. Бактылуктун туу чокусунда, бактылуктун үлгүсүндө. Кана. Бул берүү Алланын маселеси. Бирок бул бактысыздыктын, бул ажырашуунун маселеси эмес бул. Бул Алла Тааланын кордугунун, Алла Тааланын наразычылыгынын белгиси эмес бул. Алланын наразычылыгынын белгиси качан? Качан сиз тилиңиз менен Аллага ширк келтирип атсаңыз, Алла Таалага наразы болуп атсаңыз, Алла Таалага шүгүрсүз болуп атсаңыз, Алла тыйган нерселерди аткарып атсаңыз, арам нерселерден чыга албай атсаңыз, мына Алла Тааланын наразычылыгына. Жада калса Инналлах ябсту ризқа лиман яша ва яктир. Алла ырыскыны каалаганына кең кылып берет, каалаганына тар кылып коет дейт Куранда. Муфассириндер айтат, ырыскынын кең болуп, тар болгону иман менен, куфурлук менен эч кандай байланышы жок дейт. Капырларды көрүшүңүз мүмкүн, алардын ырыскысы көп. Үйлөрү, жашоолору, нерселери. Бул деген Алла Таала аларга бир разы болуп аткан жери жок ал. Бул иман менен, куфур менен байланышы жок бунун. Наоборот, кээ бир мусулмандарды көрүп каласың, ырыскысы тар болуп, жетип жетпей, өзүнө кичине эле эптеп эле жете турган менен жашоосу өтүп атканын көрөсүң. Бул Алланын наразычылыгынын белгиси эмес. Алланын наразычылыгынын белгиси эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эң улуу зат, эң акылдуу, эң данышман, эң берешен, эң бактылуу, эң нурлуу, эң сүйкүмдүү, эң имандуу, эң бактылуу. Жашоосу кандай эле? 2 күн катар курсак тойгон эмес. Бир уч будайга курсак тойгон эмес. Айтат, Билал экөөбүздүн башыбызга айлар өтүп кетет эле дейт. Билалдын колтугунда бир сындырым нан эле болот эле дейт. Жеген эчтеке жок. Болбосо кааласа пайгамбарыбызга Ухуд тоосун Алла алтын кылып берем. Тоолор алтын, күмүш, забаржат, рубин болуп, якут болуп аркаңан ээрчитип коем деген. Пайгамбардан алган эмес. Бу дүйнө не деди? Бу дүйнөдө менин мисалым деди. Бир жолоочуга окшош, сапар тартып баратып, чарчаганда бир дарактын түбүндө бир аз эс алып алайын. Кайра сапарын улантып кеткен, ошого окшош. Бу дүйнө бир дарактын көлөкөсүнө отуруп, нары кетип кала турган дүйнө деп мисал берип атат. Андыктан зайыттык улуу сыпат болуп эсептелинет. Захид. Кыргыздар зайыт деп коет экен муну. Мен буну көбүнчө эч сөзүн таппай жүрдүм эле. Издесем бизде бар экен деп болот. Аскетизм деп коет. Аскет деп ушул дүйнөдөгү рахаттана турган нерселерден отказ берүү. Строгий образ жизни. С отказом удовольствие эме айтат. Бекем жашоонун эмесин кармап, мына дүйнөдө рахаттана турган нерселерди алып таштап. Пайгамбарыбыз ушуга тарбия алган, бардык сахабалар ушундай болгон. Ошонун захид десе, кыргыздар заид дейт. Заид. Ты менен айтат экен заид. Заиддик. Дүйнөдө жүрөктө дүйнөнүн мухаббаты жок. Сахабалардын кээ бир бай болгон. Абу Бакр Сыдык разыяллаху анху, Умар разыяллаху анху,
Усман разияллаху анху, Абу Бакр кембағал болған, Али кембағал болған, Усман бай болған, Омар бай болған, бірақ төртеу тең захид болған. Төртеу тең захид болған. Төртеу тең. Хулафай Рашидин, пайғамбарымыздың мен деген тәрбияланғандар, дүниені титретіп, дүниені қармап, өзіне сараң, башқаға берешен, жүрегінде күнә қылғанға қызық жоқ. Дүниеде жармашып қалып қалғанға қызық жоқ. Көз қарашы дайыма, әр секундта ақирет, ақирет, ақирет.